Бүгүнкү жаштар форумубузду ачып берүү үчүн Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Нуркожоевичке сөз берели, өзүнүн каалоо тилектерин, бизге болгон ойлорун бөлүшүп кетсин. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар. Ар дайым көкүрөгүндө оту, аң сезимде өлкөнүн кийинки тагдыры тууралуу асыл ой жашаган ардактуу жаштар. Бүгүн ушул залда мекенибиздин жаркын келечегин кура турган уул кыздар, өлкөбүздүн алдыңкы жаштары олтурасыңар деп эсептейм. Сиздер менен жолугушуу мен үчүн чоң кубаныч. Силердин жалындуу көзүңөрдү, жарык чачкан маңдайыңарды көргөндө өлкөбүздүн келечеги кең экенине ишенем. Кыргызстандын келечеги силерсиздер, жаштар. Кыялымдагы келечек деп аталган бүгүнкү форумдун мааниси өтө чоң. Кыргызстандын келечек тагдыры, мекенге болгон сүйүүсү ар бирибиздин жүрөгүңүздөрдө, кан жаныңыздарда кош айланып турганын эң жакшы түшүнөм. Форумдун өзүнүн аталышы да, максаты да абдан туура аталган. Анткени ар бирибиз кыялыбызда кийинки тагдырыбыз, келечекке карай кадамдарыбыз туурасында түйшөлүп, Кыргызстан тез арада бутка туруп, экономикасы өсүп, маданияты, илим билими, өнөр жайы өнүккөн өлкөгө айланса деп тилейбиз. Республика халкынын жарымынан көбү 25 жашка чейинки курактагы жаштарды түзөт, жана калктын дээрлик 3-төн 1-и 15-тен 25 жашка чейинки курактагы адамдар экен. Кыргызстандын жаштары активдүү, илим билимге жакын, жаңылыктарды жаратууга дилгир муун. Сиздер спорт, маданият, билим алуу чөйрөлөрүндө жеңиштерге жетип, эл аралык аренада Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп, өлкөбүздүн кадыр баркын өстүрүп келесиздер. Жаштарыбыз Кыргызстандын экономикасын, социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүгө чоң салым кошууда. Дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайларында билим алып, мыкты адистикке ээ болуп, өлкөбүздүн бардык тармактарында эл аралык ири компанияларда ийгиликтүү иштеп жаткан жаштарыбыз дагы жок эмес. Алар көбөйүүдө. Дүйнөнү түйшөлтүп, адамзатты кооптонтуп турган COVID-19 инфекциясы тарап, элибиз татаал шарттарга кабылганда миңдеген жаш улан кыздарыбыз жапырт жардамга келишти. Жаштар ыктыярчылардын катарын толуктап, бүткүл дүйнө жүзүнө адамдагы эң мыкты сапаттарды, кайрымдуулукту, боорукерликти, патриоттуулукту жана айкөлдүктү көрсөтүштү. Өлкөдөгү болуп жаткан максатсыз кадамдардын, мыйзамсыз иштердин алдына бөгөт коюп, бийликтен адилеттүүлүктү талап кылгандагы биздин жаштар болду. Өлкөнүн тагдыр жолундагы бурулуш учурларда жаштарыбыз мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн күрөшүп, өз өмүрүн аябай курмандыкка чалышканын кыргыз эли эч качан унутпайт. Эң өкүнүчтүүсү, ушул күнгө дейре Кыргызстан эгемендикке ээ болгон 30 жыл аралыкта жаштарыбызды кай бир саясатчылар куралга айлантып, алдыга салып, өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланууну көздөп келишти. Бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Жаштар арасында жакырчылык жана жумушсуздук кеңири жайылган. Биздин кыз жигиттерибиздин көпчүлүгүнүн экономикалык жана кызмат көрсөтүүлөргө мүмкүнчүлүктөрү өтө чектелүү. Маргиналдашкан, бири-бири менен байланышы жок жаштар арасында социалдык жактан кооптуу жүрүм-турум үстөмдүк кылат. Жаштар арасында өз келечеги үчүн кооптонуу же эртеңки күнгө ишенбөөчүлүк маанай басымдуулук кылат. Өлкөдө кийинки 30 жыл ичинде болуп өткөн этностор аралык кагылышуулар, элдик толкундоолор, коомдук саясий туруксуздук, чек арадагы жаңжалдар көп учурда балдардын, өзгөчө өспүрүмдөр менен жаштардын жай турмушуна жана бакубат жашоосуна терс таасирин тийгизүүдө. Кыргыз Республикасында түрдүү жаңжалдар, өзгөчө этностор аралык чыңалуу жана чек арадагы жаңжалдар болуп турат.
жаштарыбыз жана өспүрүмдөр бардык бул окуялардан активдүү катышуучусу да, курмандыгы да, тартип бузуучусу да болуп калышты. Ошентсе да алардын өлкөнүн өнүгүүсүнө жана биримдикке көмөктөшүү боюнча уникалдуу жөндөмдүүлүгү көңүл сыртында кала берүүдө. Жаштар саясий иште өз ордун таба алышпайт. Алардын укуктары менен эркиндиктери толугу менен камсыздалбайт. Мисалы, жаштардын саясий партиялардын ишмердигине катышуусу алардын мамлекеттик бийликтин аткаруу жана мыйзам чыгаруу органдарындагы өкүлчүлүгү жокко эсе болуп келген. Кадрлар менен иштөө маселесинде да ушундай болду. Кайда гана барба, өлкөнү сазга батырып келишкен коррупцияга малынган эски жүздөр жооптуу кызматтарды ээлешип, жаштарга орун бербей келишти. Илим билимдүү, таланттуу жаштарыбыз четте кала беришти. Жаштар саясаты чөйрөсүндө мыйзамдар базасынын бар экендигине карабастан, каржылоо маселелеринде бир катар көйгөйлөр бар. Жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу маселеси мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Азыркы учурда жумушсуздуктун деңгээли жалпы өлкө боюнча курактагы топторго караганда жаштар арасында өтө жогору. Жаштар миграциясынын деңгээли да жогору бойдон калууда. Жаштар арасындагы ишкердик, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн маанилүү ресурс болуп саналат. Жаш ишкерлер жаңы өзгөрүүлөрдү тез кабыл алат жана бизнесте тобокелчиликтерге баруу икемдиги менен айырмаланат. Бирок тилекке каршы, азыр Кыргызстандын жаштарынын көпчүлүгү өз бизнесин баштоого даяр эмес. Жаштардын билиминин жетишсиздиги, жеткиликтүү эмес жана кымбат кредиттер, укуктук билимсиздик аларга өз бизнесин ачууга жана андан ары ийгиликтүү жүргүзүүгө тоскоол болууда. Жаштарды билим алуу менен камтуунун жалпы көрсөткүчү 60%-дан бир аз гана жогору. Башкача айтканда, жаштардын дээрлик 40%-га жакыны мектепте, кесиптик лицейлерде, колледждерде окубайт. Келечекти кура турган татыктуу жаштарыбыз мындан ары мамлекеттик жооптуу кызматтарда алгаш чындап эле өз ишин так аткарган жоопкерчиликтүү, тажрыйбалуу, таза инсандардан таалим алып, анан жооптуу кызматтарга дайындалуусу зарыл. Урматтуу жаштар, өзүңүздөр жакшы билгендей эле Кыргызстандагы көйгөйлөр ушунча жылда олтуруп үйүлүп калган. Мамлекетибиздин келечегинин ырыскысын талап тоногон алдым жуттумдардын айынан ушул турмушу оор абалда калганы эч кимге жашыруун эмес. Чындап келгенде, эгемендүүлүктүн 30 жыл аралыгында бийлик бул көйгөйлөрдүн жок дегенде жарымын чечип коюуга мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Карапайым журтубуз тээ башаламан түшкөн 90-жылдары кандай жашаса, азыр деле жыргап кеткен жери жок. Мамлекеттик карызыбыз болсо көбөйгөндөн көбөйүүдө. Маселе эбак бышып жетилди. Эми саясий эрк гана керек. Мурункудай болуп, насыя алып, айыл чарбасын, орто жана чакан бизнести колдоого алабыз деген бул эски жол эми жарабайт. Дүйнөлүк экономиканын азыркыдай масштабта жана тездик менен кургуйга кулашы эзели болгон эмес. Экономисттердин айтымында келе жаткан кризис 20-кылымдын 30-жылдарындагы улуу депрессиядан да ашып түшүшү мүмкүн. Ушундай шартта жалпы адамзат азыр өнүгүүнүн жаңы жолдорун табуунун түйшүгүн тартып жаткан кез. Дүйнөдө жаратылыш ресурстарын пайдаланууга негизделген экономикалык өнүгүү мүмкүн болбой калды. Илим, билим чечүүчү роль ойногон. Ал эми сапаттуу билим берүү өнүгүүнүн булагы болгон билим экономикасынын жаңы технологияларга таянган коомдун мезгили келди. Бүгүн билимге болгон инвестициялар негизги фондторго салынган инвестицияларга караганда алда канча тез кайтарым берүүдө. Мисалы, Японияда пайдалуу гендер жок. Өлкө бардык чийки заттарды сырттан ташып келет. Бирок бул Япониянын технологиялар жаатында дүйнөлүк лидерлердин катарында болушунда эч кандай тоскоолдук жаратпайт. АКШда болсо смартфондорду дээрлик чыгарышпайт. Америка болсо технологияларга ээлик кылат жана аларды экспорттоодон киреше табат. Бул өлкөлөрдө билим экономикасы иштейт. Мен буларды жөн жерден айтып жаткан жокмун.
Анткени менин саясий платформамда билим экономикасы жөнүндө айтылат. Билим экономикасы улам барган сайын бизнестин жана тейлөөнүн басымдуу чөйрөсүн ээлөөдө. Бул дүйнө боюнча алганда миллиондогон адамдар. Бекеринен көптөгөн эксперттер билим экономикасы коомдук өнүгүүнүн жаңы баскычы деп эсептешпейт. Билим экономикасы дүйнөлүк экономиканын картинасын түп тамырынан өзгөртүүдө. Буга бир эле мисал, атактуу Microsoft фирмасынын базар наркы 350 миллиардтан 400 миллиард долларга чейин бааланат. Кирешелер боюнча наркы 50 миллиардтан 70 миллиард долларга чейин. Ал эми бухгалтердик наркы болсо болгону 5-10 миллиард долларды түзөт. Башкача айтканда, фирманын базар наркы анын негизги фонддорунун наркынан көп эсе жогору. Билим экономикасына өтүү үчүн биринчи кезекте адамдардын аң сезимин өзгөртүү керек. Эң чоң байлык жер алдындагы кендерде эмес. Илим, билимде экенине элибиздин көзү жеткендей болушу зарыл. Кыргызстандын өнүгүшү үчүн билим негизги ресурс катары бааланышы керек. Билимдүү коом гана өнүккөн мамлекетти кура алат. Биз элибизге илим-билимдин баркын билмейинче, окуп чокуп алган билимибизди сатканды үйрөнмөйүнчө бакубат турмушка жетүү мүмкүн эмес экенин түшүндүрүшүбүз керек. Биздин ири ишканалар менен компанияларыбыз билим экономикасынын активдүү оюнчусу болуу менен бирге айлана тегерегинде чакан инновациялык бизнести кошо өнүктүрүп, ага камкордук көрүшү зарыл. Ал эми мамлекеттин милдети билим экономикасынын өнүгүшү үчүн ыңгайлуу укуктук, салыктык жана уюштуруу экономикалык чөйрөнү түзүү, буга убакыт керек. Адегенде мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүү зарыл. Ошондо жаштарда социалдык тепкичти колдонууга мүмкүнчүлүк жаралат. Эгерде сен профессионал жана чынчыл адам болсоң, эч кандай акчасы же байланыштары жок эле мамлекеттик кызматтарга орношууга болот. Муну Кудай буйрса иш менен далилдейбиз силерге. Же кандайдыр бир жаңы технологияларды өндүрүүнүн жолун билсең, керектүү тейлөөнү ойлоп тапсаң, анда өзүңдүн бизнесиңди да ачсаң болот. Мындай жаштарды чогултуп, биз жардам бергенге пландарды түзүп жатабыз. Билим экономикасы бул биринчи кезекте жеке мүмкүнчүлүктөрдү толук ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү. Азыркы муун өмүр бою изденип, жаңы нерселерди үйрөнүүгө, жаңы кесиптерди багынтууга даяр болушу керек. Мисалы, азыр Кыргызстанда үйдө олтуруп алып эле чет элдик фирмаларга иштеп, жакшы акча таап жаткан жаштар арбын. Бул негизинен IT тармагында. Айрым божомолдор боюнча Кыргызстан жакынкы болочокто кире турган валюталык аймак бул Евразиялык биримдиги аймагы. Жакынкы келечекте КМШ мамлекеттеринин, Түркиянын, ал тургай Ирандын да Евразиялык экономикалык биримдикке кириши ыктымал. Андай болсо Кыргызстандын жаштары жана бизнесмендери өзлөрүнүн билимин колдоно турган ири рынок түзүлөт. Келечекте мамлекетибиз башкалардан артта калбай, дүйнө коомчулугунун алдыңкы сабында болуш үчүн эң башкы роль билимдүү жана кесипкөй жаштарга таандык болот. Билимдүүгө дүйнө жарык деген нуска сөз бар, бекеринен айтылган эмес. Силер жаштар канчалык билимдүү болсоңор, аалам силер үчүн ошончо жарык, ошончолук жолуңар ачык болот. Биз кем байлыктын эмес, акыл эстин, билимдин эсебинен жаркын келечегибизди курушубуз керек. Жаңы технологиялар дүйнө экономикасынын жүзүн өзгөртүп, таптакыр жаңы билимдердин жана жөндөмдөрдүн зарылдыгын жаратты. Бүгүн экономика, медицина, билим алуу, башкаруу чөйрөлөрүнө саналип технологиялар терең кирип, бул кесиптердин табиятын өзгөртүүдө. Биздин жаштарыбыз жакынкы келечекте санариптик платформага негизделген Кыргызстандын өнүгүүсүн жаңы деңгээлге чыгарууга түздөн түз катышат деп терең ишенем. Санариптештирүү өлкөбүздүн бардык аймактарындагы күнүмдүк тиричилигибизден орун алууга тийиш. Буга чейин ишкерлерибиз кандай гана тоскоолдуктарга туш келишти. Өлкөнүн өнүгүүсү үчүн асыл максат койгон жаштарыбыз пайдалуу ишти жасайын десе, бардык тармакта коррупция күч алып, тааныш билиштик орун алган.
мындан арылууга бардык тармактарды санариптештирүү аркылуу жол ачабыз. Буга толук эркибиз жетет. Биздин негизги милдет мамлекетибиздин, бизнестин жана жарандардын ортосунда туруктуу санариптик өз ара аракеттенүүнү түзүү жана өлкөнүн мамлекеттик муниципалдык органдарда электрондук башкарууну киргизүүнү тездетүү. Эң биринчи кезекте адам фактору менен коррупциялык көрүнүштөрдү жоюп, аны менен жарандардын убактысын жана каражатты үнөмдөгөнүбүз оң. Мындан ары элибиз атка минерлердин аркасынан чуркабашы керек. Тиешелүү тиркеме аркылуу, маселен, салык кызматынан же башка органдардан керектүү маалыматты алууга мүмкүнчүлүгү болушу зарыл. Бүткүл дүйнө жүзү заманбап технологияларды киргизип жатса, биздин мамлекеттик органдар дале эскиче кагаздар менен иштеп жатышат. Айрым жетекчилер тактамаларды жана маалыматтарды берүү менен өз чөнтөктөрүнө иштеп жатышат. Бул системаны сындыруу абдан оор, бирок буга биздин эркибиз жетет. Башкы максат эски системаны жок кылуу, коррупцияны түп тамырынан бери жоюу, адам факторун четтетүү. Президенттик шайлоодон кийин биз санариптештирүүнү ыкчам жана натыйжалуу кылып киргизебиз. Алар менен биздин сөзүбүз кыска болот. Электрондук кызмат көрсөтүүлөр бардык жарандардын жашоосун бир кыйла жеңилдетет. Ишкерлерибиз үчүн, таланттуу жаштарыбыз үчүн бюрократияны жоебуз. Кыргызстанда блокчейн технологияларын колдонуу жана жайылтуу үчүн мүмкүнчүлүктөр кеңири. Буга чейин блокчейн технологиялары тууралуу маалыматты технологиялар боюнча адистер жана интернетке кызыккан айрым адамдар гана билип келишсе, эми бул интернет инновация тармагында эң көп талкууланган тема болуп калды. Учурда көптөгөн өлкөлөр блокчейнге негизделген долбоорлордун иштөөсүнө шарт түзүү боюнча ат салышып жаткан кез. Себеби бул инновациялар улуттук кадрларды өнүктүрүүнүн жана ири инвестициялык капиталдардын булагы болуп саналат. Бул жаңы ыкма электрондук форматка өтүүгө жакшы шарт түзүп берет. Блокчейн, тагыраак айтканда, блоктордун чынжырчасы, кандайдыр бир эрежелерге ылайык маалыматтар топтомун камтылган баалуу нерсе. Маалыматтар көчүрмөсү компьютерлерде сакталуу жана бири-бирине көз каранды эмес. Блокчейн финансылык операцияларда ар кыл тармакта колдонуучулардын идентификациясын же болбосо кибер коопсуздук технологиясын түзүүдө муктаждыгы бар. Бул мамлекеттик мекемелерде жана банктарда алгылыктуу иш аткармакчы. Биз таланттуу жаштарыбыз менен кызматташууга дайым даярбыз. Таланттуу жаштар демекчи, биздин жаштарыбыздын арасында дүйнөлүк деңгээлде чоң ийгиликтерге жетишкен кыз жигиттерибиз бар экени кубандырбай койбойт. Мисалы, кыргызстандык биринчи робототехник, ойлоп табуучу жаш илимпоз Жеңишбек Жакыпов. Швейцариянын Лозанна федералдык технологиялык институтунан билим алып, интерактивдүү роботторду иштеп чыкты. Жеңишбектин эмгектери ар түрдүү илимий журналдарга жарыяланып, CNN баш болгон дүйнөлүк медиаларда көрсөтүлүүдө. Анын курт-кумурскаларга окшош роботтордун колониялары боюнча докторлук изилдөөсү Natura илимий журналына да чыкты. Жеңишбек биздин сыймыгыбыз. Биздин Кыргызстаныбызда Жеңишбек сыяктуу сыймыктуу улан кыздарыбыз көбөйүүдө. Демек, келечегибиз кең. Коопсуз лифтти ойлоп тапкан Дмитрий Губев, акыр-чикир тазалоочу унааны жасаган Тунук Омушев, океандарды акыр-чикир таштандылардан тазалоочу жабдууну иштеп чыгууга аракет кылган Мария Арефьева, көп функциялуу кар тазалоочу унааны ойлоп тапкан Шерипбай уулу Максатбек, 3 дөңгөлөктүү катуу ылдамдыкта жүрө турган велосипедти ойлоп чыгарган Адилет Аттокур уулу сыяктуу улан кыздарыбыз келечектен көп үмүттөндүрөт. Ойлоп табуучуларыбыз менен биз ар качан сыймыктанабыз жана аларды камкордукка алып, шарттарды түзөбүз. Урматтуу жаштар, Кыргызстандын булуң бурчун кыдырып, шайлоочулар менен жолугушуп жүрүп, жаштарыбыздын спортко кызыгуусу күч алганына сүйүндүм. Дени сак улуттун келечеги кең дейт. Кече эле Белградда өткөн күрөш боюнча дүйнө кубогуна өлкө намысын коргоп,
бизге сыймык алып келген грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөлөрүнүн ийгиликтери чексиз кубанычты тартуулады. Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова, Жоламан Шаршембеков, Руслан Сарев, Айпери Медет кызы жана Калы Сулаймановдардын ысымдары бизге дагы да зор үмүттөрдү тартуулайт деп ишенебиз. Алар өлкөбүзгө дагы көптөгөн жеңиштерди алып келет деп ишенем. Кыргызстаныбызды кыйлага тааныткан, дүйнө элдеринин алдында туубузду желбиретип, мамлекеттик гимнибизди жаңырткан биздин эр жүрөк сыймыктуу жигиттер жана кыздарыбыз. Сиздер эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп, дүйнөлүк аренада биздин өлкөнүн аброюн көтөрүп келесиздер. Спорттогу ийгиликтер өлкөбүздүн аймактарындагы жаш спортчуларга үлгү болот. Биз Кыргызстандын атын чыгарган сиздердин ийгиликтерди жогору баалайбыз. Биз таланттуу спортчуларыбызды ар дайым ардактап алууга даярбыз. Азыр мамлекеттин дүйнөлүк катардагы ордун аныктоодо өлкөнүн интеллектуалдык ресурсу, калкынын ден соолугунун мыктылыгы, башкача айтканда адам капиталынын сапаты биринчи орунга чыкты. Биздин келечегибиз, мамлекетибиздин келечеги силер сыяктуу ден соолугу чың, чыныгы каарман, мээнеткеш жана мекенчил жаштар менен байланышкан. Сиздер көз карандысыз демократиялык мамлекетте жашаган жаңы муундун татыктуу өкүлдөрүсүздөр. Урматтуу бүгүнкү форумдун катышуучулары, урматтуу жаштар, Кыргызстанды алдыда эмнелер күтүп турат? Өлкөбүздү канткенде гүлдөгөн мамлекетке айланта алабыз. Кыйын кезеңден, оор абалдан чыгуунун жолдору кандай? Маданиятты, илимди, өндүрүштү, өнөр жайды, дегеле ар кыл тармакты өнүктүрүүгө кандай аракеттер жаралууга тийиш деген түмөн суроолор өлкөбүзгө кайдыгер карабаган ар бир жарандын көкүрөгүнө тынчтык бербей санаага салаарын жакшы билем. Мындан 3 ай мурда эле октябрь айында өлкө тагдырына кайдыгер карабай, акыйкат издеп аянтка чыккан өзүңүздөр мына жаштар болдуңуздар. Анткени намыскөй жана мекенчил жаштарыбыз коомдогу болуп аткан окуяларга эч убакта көңүл кош карабайт. Ошол октябрь окуясында сиздердин үмүт мындан ары Кыргызстан гүлдөп өссө экен деген аруу тилек болду. Убакыттан пайдаланып, мен бир нерсени белгилеп айткым келип турат. Жаштарыбыздын бардыгы ошондо өлкөдөгү орун алган акыйкатсыздыкка каршы чыккан үчүн коомчулукта өзгөрүүлөр болду. Ошол кыска аралыкта кыйын абалда турган өлкөнү оң жолго салууда колумдан келген күч аракетти жумшоого арнадым. Тилекке каршы убакыт өтө тар болду. Кудай буйруп, президенттик жарышта жеңишке жетсем, 30 жылдап чечилбей келген бардык көйгөйлөрдү жоюуга болгон күч аракетимди жумшайм. Биринчи кезекте коррупцияга каршы айыгышкан күрөштү улантып, өлкөдөгү кадр маселесин оң жолго коебуз. Кадр маселесинде дал өзүңүздөрдөй татыктуу билим алган таланттуу жаштар менен команданы толуктайм деген тилегим бар. Буга сөз берем сиздерге. Акыл жаштан, асыл таштан демекчи, сиздердин да баалуу пикирлериңиз, кеп кеңештериңиз эске алынат. Кандайдыр бир маселени чечүүдө, өлкөнү оң жолго коюуда жаралган асыл идеялар болсо, мага түз келип, же кат аркылуу кайрылсаңыздар, аларга сөзсүз жооп болот. Терс факторлорду натыйжалуу жеңип, жогорку адеп ахлактык коомду түзүп, мекенчил жаштарды тарбиялоо үчүн биз бирге аракеттенишибиз керек. Кыргызстан өзүнүн жаштары менен терең сыймыктанган өлкө болуш керек. Биз материалдык байлыкты эмес, руханий байлыкты бийик тутуп, муундан муунга өткөрүп келген элбиз. Силер сындуу алдыңкы жаштарыбыз ушул жолду улантат деп терең ишенем. Учурдагы этап биздин өлкөбүздүн өнүгүү тарыхындагы зарыл өзгөрүүлөрдүн мезгили. Бүгүнкү ишибиздин максаты өнүгүүнү камсыз кылуучу реформаларды тездетүү, инвестицияларды зарыл болгон багыттарга буруу жана финансылык салымдардын натыйжалуулугун камсыз кылуу. Анда эмесе, урматтуу жаштар, сиздер менен көзмө-көз жолугушуп аткан соң, азырда ортого баалуу пикирлериңиздерди, идеяларды айтып, кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей талкууга алалы.
ишеним жана үмүт менен өлкөбүздү өнүккөн өлкө катары кыялыбызда көрүп, эми ошол кыялды, асыл нерсени ишке ашыруу үчүн чогулуп отурасыздар. Мен сиздердин кыялыңыздардагы Кыргызстанды көрүп, сезип, элестетип турам. Жана ошол кыялдардын ишке ашышына терең ишенем. Себеби адам баласы көкүрөгүндө эмнени эңсеп тилесе, ой тилеги, максаты, үмүтү, ишеними кандай болсо, ал сөзсүз ишке ашат дейт. Анткени ой да, сөз да жандуу. 30 жыл эңсеген элибиздин тилеги эми жаңырган жылда жакшылыктар менен коштолуп, келечегибиз үчүн чечкиндүү аракеттерге баралы. Кыялымдагы келечек дегенди ар бирибиз кыялымдагы Кыргызстан деп түшүнүп, гүлдөгөн өлкөбүздү көз алдыга тарталы. Биз акылыбыз жана талыкпаган эмгегибиз менен татынакай жана берекелүү өлкөбүздү туруктуулуктун, эркиндиктин жана гүлдөбөнүгүнүн аймагына айлантышыбыз керек. Асманыбыз ачык, бараткан багытыбыз түз болсун. Ардактуу жаштар, Кыргызстандын келечеги силерсиздер, келечегиңер кең болсун. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем.